الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Taala'nın arayımı, berekesi, tınçlığı bарлыққа жаған болсын. Қиыншылықтардан, оғыр-сырқаулардан, айықпас дат қиыншылықтардан Құдай Таалам оғырлардан өз сақтаған болсын. Өйткені бар нәрсені аманшылықты жеңет деген қырғыздарда жақсы сөз бар. Ал оғыр-сырқ болып тұрса, қиыншылық болып тұрса, бардығының маанисі тілі, маңызы тілі кетеді екен. Ошол үчүн Кудай Таалам баарыбызга аманчылык берсин. Бүгүнкү өтө турган темабыз баягы эле үйлөнүү бөлүгүнүн 4-чү бөлүгүнө өтүп атабыз, 4-чү жумадан бери. Бүгүн жалаң окуялар жөнүндө айтабыз, аяттар, хадистерди, сахабалардын сөздөрүн айтып келдик, анан имамдардын сөздөрүн айтып келдик. Имам Шааби рахматулла алейхтин сөзүн айтып, андан ары карай улантабыз. Мен завважа кариматаху мин фасиқин фақат қатаа рахимаха. Кимде ким кызын бузуку жигитке турмушка берип кое турган болсо, анда кызынын жатынын үзгөн болот. Бул деген сөз байланыш, бир туугандык байланышты үзгөн болот дептир. Ошондуктан бузуку неге бир туугандык деп айткан жок. Анткени начар балага турмушка чыгып калса баары эле энеден болот, анан энеден дей бергенде болбойт экен да. Атанын дагы үлүшү болот, атанын дагы салымы болот. Жакшы атадан жакшы балдар төрөлөт, жаман атадан жаман балдар төрөлөт. Бирөөнүн акысын жеп, наалатка калып калган, каргышка калып калган ата-энелерден ошол сыяктуу эле балдар төрөлүшү мүмкүн. Бирок тообо кылып, Кудайдан тилек кылып, жакшы иш-аракеттерге өткөн болсо, балким Алла Таала жакшы нерселерди берип кое берет, жакшы урпактарды. Анткени Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Юхрижухум минал-зулумати илан-нур. Караңгылыктан жарыкты, жарыктан караңгылыкты да жаратып кое беребиз деп. Мунун мааниси мусулмандардан капырлар, капырлардан мусулмандар чыгып калышы мүмкүн. Такыва адамдардан бузукулар, бузукулардан такывалар чыгып калышы мүмкүн. Бул ата-эненин эң мындайча айтканда ыймандын натыйжасына каралат экен. Эң акыркы күндөрү балким сиз күнү-түнү тообо кылып, сизди кимдер капа кылган болсо, ошолордун баарын мен кечирдим деп, чын жүрөгүңүз менен кечирип жиберип, жакшы-жакшы умтулуп, тахажжуд намаздарга, түнкү намаздарга туруп, кайрымдуулуктарды жасап, байма-бай. Ошентип жакшы жолго түшүп кеткен болсоңуз, Алла Таала берип коюшу эч кеп эмес. Ал таң калыштуу деле эмес. Анан кара кыздын агынан эмес, багынан деп кыргыздар катып айткан. Кээ бир эжекелерибиз, апаларыбыз да таарынышы мүмкүн. Өткөн жумада айтпадыкпы? Двоечница депчи, бай эки менен окуган энелердики кийин деле балдарына жакшы таалим тарбиясын бере албай калышы мүмкүн деп. Ага эч качан терикпеш керек. Себеби дегенде эне маалыматтуу болсо, макал лакапка, тарыхка, салт-санага, ислам дининин баалуулуктарына бүт жагынан кенен бай боло турган болсо, балдарга чар тарабынан кеп кеңешин берип, алдыга жетелей турган ким болот? Албетте эне болот да. Энеден башка эч ким бала менен эмне болбойт? Кечке жүрбөйт. Анткени 9 ай бою курсагында көтөрүп атат. 2 жыл бою, 1,5 жыл, 2 жыл бою эмне кылат? 1,5-2 жыл бою сүтүн берет. Оң эмчегин берет, сол эмчегин эмизет. Ушинтип эмизип атта мынтип коюп бирдекени карап отура бербейт. Эмизип, мээримин төгүп, анан эмне кылат? Бата тилегин айтып отурат ошондо да. Ушул балам өмүр узун болсун, багы болсун, эси болсун деп. Ошонун бардыгы эне менен баланын ортосундагы байланыш эмне болот экен? Өтө күчтүү бекем болот. Ошондуктан энелер сабаттуу болууга, таза болууга, илимин, билимин өстүрүүгө эмне экен? Милдеттүү. Башында эчтеке жок болсо, бул жак көңдөй болсо, бош болсо, анда эмне кылат? Адамдын табияты бир нерсе менен алаксыганга, алектенгенге даяр экен өзү. Айла жок, ушак айым менен жол болсо бирөөлөрдү кемчилигин издөө менен алектенгенге туура келет. Анткени жөн митип отура бербейсиз, биз ысталбаа же болбосо бир тоо эмеспиз да, же таш эмеспиз, мындай былкылдап отура бергедей. Сөзсүз түрдө бирдеке менен алектенет. Ошондуктан илим, билим менен толтуруп алсак, адам баласы окуган китебине, иштеген эмне менен алектенсе, ошого жараша ой жүгүртөт экен. Ошон үчүн таза китептерди, адамга дем бере турган, күч бере турган, туура жолду көрсөтө турган таза китептерди, пайдалуу китептерди
көпкө окусак, Кудайым буйруса, бактылуу үй бүлөлөрдөн болобуз. Мисалы бир балаңыз ийгиликтерге жетишкен болсо, илимий ийгиликтерге, илимий ачылыштарга, балам жакшы болуптур деп эле коюшуңуз мүмкүн да. Эгерде сизде илимге болгон ой жүгүртүңүз кулптанып, айсбергдин муузундай тоңуп калган болсо, эчтеке жок болсо, иштебесе, зериксеңиз. Ошондуктан эч жерде иштебесе дагы, жогорку окуу жайларды бүтүп койгон дагы жакшы экен. Баары бир пайдасы тийбей койбойт, тиет. Сөз түрдө. Анткени алака күтөт, мамиле күтөт, 7 област, 41 район, ошолордун ичинде эмне болот? Тел-тең туш, дос тамыр табылат. Ошолор менен жайлашкан анан алдыга көздөй эмне болот экенбиз? Умтула беребиз, жыла беребиз. Биз адам менен адамбыз да. Адамдан чыксак эле бүттү, айван болуп калат экенбиз. Муну ким айткан? Арыстанбек Буйлаш бабабыз хадистин негизинде айткан. Хадисте бар өзү. Мен шадда, ким жамааттан бөлүнсө бөлүнүптүр деп. Кандай эле койлордун арасында жүргөн бир кой өзүнчө бөлүнүп кетип калса, аны карышкыр жеп кеткенде эле силер дагы жамааттан бөлүнүп өзүнчө кете турган болсоңор, силерди шайтан бат эле азгырып кетет деген. Ошондуктан муну жамааттан эч качан бөлүнбөгөнгө аракет кылыңыз. Жамаат десе сөз сүрө муну жери жамаат эмес. Деги эле жалпы жумурай журт, бир туугандарыңыздын арасында, тел-тең туштардын арасында, кайсы мечитке жакын болсо ошол мечиттин жамааттын арасында, кыскасы кайсы көпчүлүк да, мындай айтканда, көпчүлүктөн эч качан ажырабаңыз. Бирок көпчүлүк дегенде кимди түшүнөбүз десе, Мишкат деген китеп бар, хадис топтому. Ошол китептин шархы бар, Миркат деген Молла Айли кары жазган. Ошол китепте келет Иштимау руусил улама деген. Жамаат деген ким десе, аалымдардын башынын бириккен жери дептир. Аалымдар. Бүтүндөй аалымдар бир маселени болот же болбойт деп чечим кабыл алдыбы? Демек, көпчүлүгү кайсы тарапта? Биз ошол тарапка ооп кете беришибиз керек экен. Демек, Кыргызстандын аалымдары кайсы маселеге ыктаса, биз ошол жака ой беришибиз керек. Кайсы нерсени болбойт деп каршы чыккан болсо, демек ага болбойт экен деп, андан качып кое беришибиз керек. Ошол биз үчүн менекен пайдалуу. Демек, аалымдарды, билимдүүлөрдүн артын эмне кылышыбыз керек? Ээрчишибиз керек. Амал кылабы кылбай, ал Кудай алдында өзү жооп берет. Биз негизги айткан сөзүнө амал кылып кете беришибиз керек. Анткени Куран, хадистен, шариаттан далил алып берсе болду бизге. Абу Бакр разияллаху анху деле айтып атпайбы? Халиф болуп шайланган кезде, мусулмандардын падышасы шайланган кезде, о мусулмандар, мен силердин эң бир өзгөчө, бир башкача, эң жакшы адам деле эмесмин силердин араңарда. Ошондой болгондугум үчүн шайланган жокмун. Кандай болсо деле силер мени халиф кылып шайлап койдуңар. Бирок мен башчы болуп калдым. Эми силер динди жайылтууга, туура кызмат кылууга мага жардам бергиле деген. Мен жалгыз өзүм эчтеке кыла албайм деген. Мына Абу Бакр разияллаху болбосо татыктуу инсан болгон. Ошол болгондо деле эмне деди? Силердин араңардан чыккан эң өзгөчө адамыңар деле эмесмин. Болгону шайланып калдым башчы болуп. Эми силер мага жардам бергиле деген. Муну карабайсызбы? Ким бөлүнсө бөлүнүптүр деп атпайбы? Силерде шайтан ошону азгырып кетет. Арыстанбек Буйлаш бабабыз эмне деп атат? Ушул хадистин негизинде. Дагы кайталап коелу. Ким бөлүнсө бөлүнүптүр. Кандай эле койлордун арасында жүрүп, бир кой өзүнчө бөлүнүп, талалап кетип калса, аны карышкыр жеп кеткендей, сиздер дагы жамааттын арасында жүрүп эле, жалгыз эле жүрө берсеңиз, таракка бөлүнүп алып. Демек, сизди шайтан азгырып кетет деген. Арам ойлор, туура эмес ойлор, кыжалат кылган ойлор бүт эле келе берет экен. Акырын тола берет экен. Ошондой болуп шайтан сизди азгырып кетет деген. Арыстанбек Буйлаш баба сонун айткан, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деген. Нак даанасын айткан. 12 сап ыр менен төккөн экен, ошо 12 сабы тең 12 мүнөт. Ошо 12 мүнөттүн ичиндеги ар бир айтылган саптары бүт эле шарияттан алына берген. Аят хадистин негизинде. Ошолорду окубайт экенбиз дагы. Бүгүнкү күндө сырттан чет өлкөдөгү окумуштуулар бир сонун сөз айтып коет, сонун экен деп коюп мунун кете берет экенбиз. Бул жакта өзүнүн баалуулуктарыбыз жатат. Окулбай, каралбай. Ошондуктан ошолорду карашыбыз керек, окушубуз керек, кайра окушубуз керек. Анан Кудай буйруса, бара-бара алдыга жыла беребиз. Мисалы, бүгүнкү күндө карым катнаштар күчөйө баштады. Мисалы, казак туугандардын балдары Кыргызстанга келип окуп атат.
Қазақстанға барып оқып жатқан туғандарыбыз бар. Мына ушинтип балдарды эмне кылыш керек? Аралаштырыш керек. Бухарадан барып окугандар болгон, Дүйшөмбө, Тажикстандын Дүйшөмбөсүндө барып илим алган устаздарыбыз бар, азыр дагы бар. Алардан мына биз жака келип окуп атышат. Мына ушинтип эмне кылышыбыз керек экен? Алаканы күчөтүп, терең мамилени нары көздөй күчөтө беришибиз керек. Жалаң эле мына жерде жүрө берсе, курбакадай болуп калат экенбиз да. Мына менден өткөн бактылуу адам жок болсо керек, бака ошентип турбайбы? Көлчүктө жатып алып, чекесине чалкалап жатып алып. Мына менин көлүмдү карагыла, немемди карагыла, эң кенен жерде мен жашайм жыргап деп. Ошондуктан дүйнөнү кыдырган жакшы, адамдын аң сезими ачыла берет экен. Мына Молла Аликарын жакшы эстеп алдыңыздар, ошо Миркатта келген. Аалымдардын башынын биригиши мана ушул жамаат деп түшүнөбүз экен. Эми окуяга кирелеми. Лем يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. Канча пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын аялдарынын ичинен кыз бойдон турмушка чыккан бир гана ким болгон? Айша энебиз болгон. Айша энебиз мурда турмушка чыккан эмес, кыз бойдон турмушка чыккан Айша энебиз гана болгон. لذلك كانت تفخر على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنها البكر بين نسائه. Ошондуктан Айша энебиз сыймыктанып да айтып экен. Ушул аялдардын ичинен кыз бойдон турмушка чыккан бир гана мына мен болгом деп. Машырканып, сүйүнүп, сыймыктанып айтып экен да. Ana وتحدثت ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لترى مكانتها عنده. Ошондуктан өзүнүн ордун пайгамбар Мухаммад алейхиссаламда көргүсү келип, канчалык экен, пайгамбарыбыздын Айша энебиз болгон сүйүүсү канчалык экенин билгиси келген Айша энебиз билесиздер, өтө курч, жеңил адам болгон. Бир нерселерге таптап жеңил кабыл алган, чечимдерди дагы. Чечкиндик адамдарга бул киши дагы Умар радыйаллаху окшоп бат кабыл алган. Мисал карабайсызбы? Бир киши келип туруп такылдатып атат эшикте. О, момундардын энеси Энеке дейт. Кайра Энеке деп кайрылып атат. Мен сизди энем катары көрөм, апам катары көрөм. Бир маселе сурап алсам болобу? Десе, эгерде сен мени энең катары көрсөң, мен сени балам катары көрөм, сурай бер дейт, тартынбай эле дейт. Жок, астагфирулла, болбойт. Бир аялыңды жөнөт, ошону менен сүйлөшүп, ана мен сага айтып берем деген жок. Тас айтат ошол жерден, ушундай деп эле. Анан ошондуктан Айша энебиз ушунча мыкты эне болгон, жана жашоону да жашаган, шариятка амал кылууну да өз ордуна койгон, илимди дагы өз ордуна пайгамбарыбыздан эмне болгон? Алып алган. Ошон үчүн муфтилик даражага жетип отурат. Мына Айша энебиз ошентип айткан, жеңил да болгон деп атпайбызбы? Айша энебиз айтып атпайбы? Мени көтөрсүн десе, мен тойду көргүм келип атат десе, бир риваятта келип атпайбы? Колуна көтөргөн деп. Бир риваятта ийиннеден чыгып алган дейт. Анан эми кээ бирлерибиз аялдарыбызды көтөрө алышыбыз мүмкүн, көтөрө албай калышыбыз мүмкүн. Жок дегенде көңүлүн көтөрүп коюш керек экен да. Рахмат, алтыным, берекем, күчүгүм дейсизби, куюнум дейсизби, көлөмүнө жараша борсогум дейсизби, кабыргам дейсизби, тияк баягына карап. Иши кылып ушундай түрлүсү. Ар бир эркек менен аялдын өзүнүн терминдери бар. Сыртылга айтылбайт, бир өзү айтыла бере турган. Ошондой терминдер менен кайрылып, эркелетип, сонун кылып, бактылуумун кыскасы, сага үйлөнгөнүмө ыраазымын деп койсоңуз, ичинен аябай жыргап калат экен, ишенипчи. Бир ишендириңиздер, анан ишенип калат экен десе, анан мындай калп айтып коюш керек эмес. Ишендириш керек. Чындап эле алдыңыз, үйлөндүңүз, бала чака күттүңүз. Ошону эмне кылып коюш керек экен? 5 күндүк дүйнөдө кадырлашып, сыйлашып өмүр сүргөнгө эмне жетсин? Ошентип карап коюш керек экен. Анан Айша энебиз эмне дейт? Ушунчалык караганда, я Расулалла, Аллахтын элчиси деп митип кайрылат Айша энебиз. Араайта лау назалта вадиян, кандай деп ойлойсуң? Аллахтын элчиси, мага кабар берчи дейт. Айтып бериңизчи. Эгерде бир коктуга түшүп калсаңыз, ва фихи шажаратун кот укила минха. Ошол коктун ичинде эле бир дарак бар. Бирок ал дарак
мөмөлөрүнөн желинип калган болсо, бирөө жарым жеп койгон болсо, дагы бир дарак бар, ва фихи шажаратун кот укила минха деп па желиңе. Ва раайта шажаратан лам юкал минха. Ошондо бир коктуга кирдиңиз, эки дарак бар. Бир дарагын мөмөлөрү желинип калган, экинчи дарактын мөмөлөрү желинген эмес. Желинген эмес. Фи аййиха кунта тартау баирака. Төөңдү кайсынысына токтотот элең деген. Төөңдү кайсынысына токтотот элең. Төөңдү кайсы даракка алып келип байлайт элең, откорот элең деген мааниде айтып атат. Эм кыйыр сөз менен айтып атат. Кал филлати лам ярта минха. Желинмеген ат, мал, жан откорулбаган даракка алып келип байлайт элем да төөмдү дептир. Тани анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям лам ятазавваж бикран гайраха. Айша энебизден башка кызга үйлөнгөн эмес да. Ошон үчүн дүйнөдөн өтүп баратып дагы мен каяктамын деп атпайбы? Анын жанында турган сахабалар сезип, Айша энебиздин жанына баргысы келип атат деп, Айша энебиздин жанына келет. Анан алдына башын коюп, ошол жерден пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жан берген. Муну өмүр баянында окусаңыздар болот. Пайгамбарыбыздын жана пайгамбарлардын өмүр баянын кайра окуган сайын рахат үстүнө рахат, нур үстүнө нур, жана жолдун кенендиги дагы сизге эмне болот? Аябай ачылат. Ислам дини ушунча кененби деп жыргайсыз. Ошондой эле сахабалардын да өмүр баяны, аалымдардын да өмүр баянын терең окуган жакшы болот. Көп окуй бериш керек кайра. Ошондо бизге эмне болот? Ибадатка болгон, исламга кызмат кылуу, ибадатка бекем болуунун эрежелерине дем бере турган эң чоң күчтөрдүн Курандан кийин эле ушул пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын өмүр баяны жана Адам алейхиссаламдан кийинки пайгамбарыбызга чейинки өтүп кеткен жалпы пайгамбарлардын өмүр баяны, анан сахабалардын өмүр баяндары, табииндердин, таба табиин деп коет, сахабаларды көргөн догу жашаган кишилер, анан сахабаларды көргөндөрдүн аалымдардын өмүр баяндарын окусак, эмне болот экен? Нур үстүнө нур, ыйманыбыз дагы кубаттанат экен. Ошон үчүн ошолорду көп окуш керек. Ал эми жалаң эле шархы жок, же болбосо бирөө түшүндүрүп бермейинче өз алдыңызча эле бир туш келген эле хадистерди окуй берсеңиз, адашып калуу коркунучу да бар. Арабча билбегендер, ачыктамасын окубагандар адаша берет. Ошон үчүн Имам Малик айтып атат да, хадис адаштыруучу иллал улама деген, аалымдардан башкасын деген. Аалымдарды гана адаштыра албайт деп. Ошон үчүн хадистерди, негизи эле хадистерди атайын бир аалымды алып келип алып, отургузуп алып туруп, кана ушул хадистин келип чыгышы, эмне себептен айтылган, кандай кайсы аалымдар эмне деп ачыктама берген, сахабалар эмне деп ачыктап берген, ошонун бардыгын эмне кылып бериш керек? Аалымдарыбыз түшүндүрүп бериш керек. Арабчаны жеп ичкен. Андай аалымдарыбыз Кудайыма шүгүр, Кыргызстаныбызда жайнап атат, көбөйдү. Кудайга шүгүр. Жакшы. Ошондуктан Кудайым буйруса, ар жыл сайын медреселерде бүтүп атат. Ар бир мешитке бирден ошондой аалымдарды эмне кылыш керек? Жиптери чыккан ал жаш. Айлыгын төлөп берип, бирден кармап алып, кел мына бизге хадистерден шархтап өтүп бер деп эмне кылышыбыз керек? Куласалы угуу беришибиз керек. Өз алдыбызда окуй берсек, туура эмес түшүнүп алышыбыз мүмкүн. Эми дагы бул элештик эмес. Айша энебиз ошентип анан кийин бир күнү мынтип чыкып келип алып, Фатима энебиз да отурат, башкалары да отурат. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга кыз бойдон турмушка чыккан мен эле болчумун. Пайгамбардын эң сүйүктүү аялы мен болгом деп сыймыктанса, Фатима энебиз дагы курчта. Акылдуу Хадича энебизден төрөлгөн кыз бул Фатима энебиз. Ошол Фатима энебиз кымырабай ага мынтип жооп берет. Ооба, кыз бойдон тийген аял сиз эле болчуңуз. Бирок кыз бойдон тийгендери да болду, кыз эмес жубан бойдон да тийгендери болду. Бирок ошого карабастан бойдок бир дагы аялга үйлөнбөгөн учурда бойдок пайгамбарга жубандыгына карабастан менин энем тийген биринчи дептир да. Фатима энебиздин курчтугун караңыз. Сонун жооп берген. Анткени Хадича энебиз чындап эле жубан болгон, мурда турмушка чыгып, ал күйөөсү өтүп кеткен болот дүйнөдөн.
Анан кийин пайгамбарыбызга эмне болуп атат? Турмушка чыгып атат. Ал кезде Айша энебиз дагы башкалары да эмне боло элек? Күйөөгө тие элек болчу. Бала бойдон чыкып турган кези болчу. 25 жаштагы пайгамбар. Ошо пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга эмне болгон? Турмушка чыккан. Фатима энебиз ушинтип жооп берген экен Айша энебизге. Ана Айша энебиз күлүп эле туура деп калган экен. Себеби пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айткан: "Бүт милдеттеримди так даана аткардым мына аялдар арасында. Бир гана сүйүүнү гана эмне кылды? Башкара албай калдым" деген. Анткени бул сүйүү өйдө кетип турат экен да мындай. Тазалыгына карап, мамилесине карап, ата-энеңизди, бир туугандарыңызды лыпылдап сыйлап турса аялыңыз. Тим эле Африкадан келген капкара аял болсо да эмне болот? Көзүңүзгө тим эле шоколадный болуп, вид болуп, сонун көрүнөт экен да, эзилет эткенсиз аялыңызга. Эмнеге? Алтыным, борсогум да эзилип кетет экен. Эмне үчүн? Сиздин конокторуңузду, бир туугандарыңызды, өзүңүздү сыйлап, үйдүн тазалыгын, балдарыңызга тамактарын өз убагында берип, сабактарын окутуп, кыскасы күнүмдүк тиричиликти бардыгын ордосуна коюп койгон болсо, бүттү экен да. Ошол аялыңыз пери көрүнүп калат экен көзүңүзгө. Ошол үчүн аталар үйгө кирип келгенде карабайсыздарбы? Апаңар каякта деп сурайт го таңын көрө. Кирип келер менен. Анткени бул табигый нерсе. Пайгамбарыбыздан да далил келтирдик. Дүйнөдөн кош айтышып атканда эмне деп атат? Айша каякта Айша деп айткан жок, бирок Айша энебизди карагылап издей берет. Эми экинчи окуя. Абдулла ибн Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анхума. Умар радиаллаху анхунун баласы Абдулла радиаллаху анхудан риваят. Демек, өзүнүн атасы жөнүндө айтып берип атат. Анткени Абдулла радиаллаху анхунун эжеси эмне болот? Жесир калган болот, жесир. Ошол жөнүндө айтып берип атат. Хайна таайямат бинтуху Хафса. Хафса эжем жесир калган кезде күйөөсү өтүп кетет да согуштан. Ошондо Умар радиаллаху анху мындай дейт: "Лaqītu Усман ибн Аффан фа'арадту алейхи Хафса." Азирети Осман радиаллаху анхуга Хафса кызымды сунуштадым дейт. Ушуну жубайлыкка албайсыңбы? Мен сени лайык көрүп атам. Десе Усман радиаллаху анху эмне дейт? "Инши'та анкахтука Хафса бинт Умар." Карабайсызбы? Азирет Усман радиаллаху анхуга жолугуп, эгер макул десең, ушу кызымды сага үйлөндүрүп берейин. Кандай дейсиң десе, Азирет Осман радиаллаху анху эмне дейт? "Саанзуру фи амри." Бир жумуштарым бар, ошолорду карайын, шартымды карайын. Эгерде шартым туура келсе, анан кабыл алайын деп кетип калат. Фалабисту лаяли, анан бир топ күн күттүм дейт. Азирет Умар радиаллаху анху күтөм дейт. Күткөндөн сумма лaqiyani, кийин Азирет Осман мага жолукту дагы "Кат бадали алла атазавважа яуми хада." Бул күндөр мен кызыңызга үйлөнө албайт экем, шартым туура келбейт экен деп коет. Анан айласы кеткен Умар радиаллаху анху эмне кылат? Жакшы жерге берейин деп атат да, кызын дагы. Жакшы жерге берейин деп атат. Анткени айтып атпайбы? Атага карап кете берет. Кимдин баласы? Баланча фитначынын, баланча тополоңчунун, баланча чырдын, баланча эл бузар, жут бузардын деген наамга калып калган жаман да бул. Баланчанын баласы элге жерге агартып иштерин кылып кеткен, суу чыгарып кеткен, илим берип кеткен, кыскасы динге кызмат кылып кеткен дегендей жакшы жагынан эскерилсек жакшы да бул. Мына ошентип эмне кылат? Шарт эле Абу Бакр радиаллаху анхуга жөнөйт. Азирети Умар радиаллаху анху: Абу Бакр, инши'та анкахтука Хафса бинти Умар. Умар кызы Хафса кызымды мен сага турмушка берейин. Эгер кабыл алсаң, не дейсиң? Дейт. Фасамата Абу Бакрин радиаллаху анху фалам яржи илайя шай'ан юржи. Азирети Абу Бакр радиаллаху анху эмне дейт? Унчукпай коет. Эчтеке дебей коет. Ишим бар, ишим жок, кабыл алалам, кабыл ала албайм деп да айтпайт. Эчтеке дебей коет. Унчукпай коет. Анан Умар радиаллаху факунту аужаду алейхи минни ала Усман. Азирети Осмонго ачуум келген болчу дейт. Неге кабыл албайт деп. Өзүнө ишенет да, кызы да жашынака илим, билимди алган. Немеге Абу Бакырга андан дагы ачуум келди дейт. Неге теңин албай атат депчи. Ызаландым дейт. Ызаландым дагы
فتأثر عمر بن الخطاب وذهب يشتكي إلى الرسول إلى رفض أبي بكر وعثمان الزواج من ابنته حفصة. Ошентип ызасына чыдабаган Азирети Умар радиаллаху анху кимге барат? Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга түз эле жөнөйт. Мен кызымды Азирет Осмонго сунуштасам, ал да кабыл албай койду. Абу Бакырга сунуштасам, ал да кабыл албай койду. Бул неси? Деп ызаланганда Фатабассама Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва кала ла. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жылмайып ага мындай дейт. Ала тарда ан тузаввижаха би афдала минхума. Алекөнөн дагы жакшыраак бир инсан бар. Ошого үйлөндүргүң келбейби кызыңды дейт. Десе факала ла Умар ва ман афдалу минхума. Абу Бакыр менен Усмандан дагы мыктыраак ким бар дейт. Жокко. Десе фаратта алейхи расул ва кал ана уриду заважаха. Мен үйлөнгүм келет эгер макул десеңиз дейт. Мага бериңиз дейт. Десе фафариха Умару фархан шадидан. Азирети Умар радиаллаху анху аябай кубанып, дароо эле эмне дейт? Ишке камынат, мен кызымды сизге берем деп туруп, ва ахбараху ар-расул би анна Аба Бакр ва Усман лам ярфада валакиннахума кана ала илми би рагбатихи фи заваж минха. Абу Бакр менен Азирет Осмон сиздин кызыңыздан баш тартышкан жок. Мен үйлөнгүм келгенин ишарат аркылуу ал экөө билип калган. Ошондуктан ал экөө эмне кыл дейт? Менден ыйба кылып, туура эмес болуп калбасын деп ал экөө атайын баш тартышкан дейт. Ошондуктан эреже бар. Кимде ким бирөөнүн кызына бирөө келип жуучу түшүп койгон болсо, омбуролоп барып, абройлуу кишилерди алып барып алып, кызыңды мага бер деп док түшкөн болбойт экен да, күнөө бул шарият боюнча. Мисалы бул таксырдын кызын мен балама келин кылып алам деп куда түшүп койгон болсом, нарактан атактуу даңктуу да кимдир бирөө куда сөк, хан куда, жөн куда, бөлө сөлөлөрүн ээрчитип келип алып, бул кишини айланчыкта ороп алганы болбойт экен да. Айласын алтыга кетирипчи. Кызыңды мага бер, мына алым десең алым, кары десең кары, илим десең илим, тиричилик десең тиричилик, кыскасы ырдайт десең ырдайт, төгөт десең төгөт дегенде бирдемкелерди кошуп ташып көркөмдөп, буну айласын кетирип кызды эптеп бузуп алып кеп калган болбойт экен. Ким менен биринчи макулдашкан болсо, макулдук болуп кетсе үйлөнүп кетиш керек экен, болбой калса анан кийинкилер эмне кылыш керек экен? Куда түшүш керек. Ошон үчүн кыргыздар катуу айткан го. Кыз тарапты эмне деп коет? Хан куда дейт да көбүнчө. Сиздерге кулдугубуз бар десе, ал кыз тарап кыздын атасын жооп бергенин караңыз. Кулдугуң Кудайга болсун дейт. Кулдугуң Кудайга болсун дейт. Сонун жооп берген. Рахмат. Ошондой эле болсун деп эч ким айтпайт да. Эми тарыхты санжыраны окуп алса, рахмат деп туруп калышы мүмкүн. Сал сананы, эрежени билген болсо эмне дейт? Кулдугуңуз Кудайга болсун дейт. Анткени кул деген сөз колдонулат да. Кудай сактасын, мусулман капырдын ортосунда согуш болуп кете турган болсо, кул ээлөөчүлүк деп коет. Бул менин кулум, тигинин кулу деп айтылат. Бирок ошентсе дагы эмне дейт? Кул катары кызмат кылганга даярмын деген сөз да. Ошо мааниде эле айтты. Бирок тиги шариятка тууралап коет, эмне дейт? Кулдугуңуз Кудайга болсун деп коет. Рахмат деп анан дары жашоо эмне болот? Улана берет. Ошентип Абу Бакр радиаллаху анху тиге барып жооп берет. Лааллака важатта алейя хина аратта алейя Хафса. Абу Бакр радиаллаху анху жолугуп Азирет Умарга айтат: "Мага аябай каарың келди го, ачууң келди го" дейт. "Бирок мен сага эчтеке дебей койдум, туурабызбы?" "Ооба" дейт. "Мен эч качан сенин кызыңан мындай албайм деп сөзүңдү бургум келген жок. Орусча айтканда отказ бербейт болчумун. Болгону пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сырын мен ачкым келген жок" дейт. Ошон үчүн ушунча сахабалар эмне болгон? Сырга дагы бекем болгон. Анан шариаттагы айтылган эрежелерге биз дайыма көңүл бурушубуз керек. Акылга салбайбыз. Кайсы нерсени болот десе болот кабыл алабыз, болбойт десе болбойт деп кабыл алабыз. Эгерде акылга сала бере турган болсок, Харури деген фиркага кошулуп калат экенбиз автоматтык түрдө. Харури деген пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын учурунда башталган, кандай шарият, аят, хадистер айтылса эле акылга сала берет. Андан кийин Али радиаллаху анху убагына келгенде бул күч алган, бышып жетилген. Ушунчалык күчтүү болгон фирка пайгамбар
Muhammed aleyhisselam өтіп кеткенден кейін Айшенемізге де келеді керек болса. Муаза деген аял. Муаза емес, Муаза. Та марбута бар. Муаза деген аял келіп айтады. Алла Тағала бір жылда бір келген Рамазан айының кіріп келсе, анан ораза қармаш керек қой дейді. Ошол аял етеккір көріп қалса, анан кейін ораза қармабайды. Турабыз? Қармабайды дейді. Айшене жооп беріп отыр. Ооба, қармабайды. Бирок етеккирден таза болгондон кийин оразанын казасын кармайбыз десе, ооба, кармайт. Анда эмне үчүн намаздын казасын окубайт? Акылга сал, акылга такыр туура келбейт. Эмне үчүн? Анткени келмеден кийин эле биринчи парз болгон нерсе бул эмне? Намаз. Кыяматта сурала турган нерсе эмне? Намаз дейт. Ошол үчүн такыбалыкка бул намазды деле окуп коюш керек го, такыбалык үчүн деп. Ушинткенде Айшенебиз ачуусу келип айтат. Ама анти харурия дейт. Сен харури жамаатынан эмессиңби дейт. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам менен кошо жашап жүргөн кезимде биз этеккир көргөндө дейт, Айшенебиз айтып атат. Биз этеккир көргөндө намазды дагы оразаны да токтотот элек, бирок оразанын казасын кармап, намаздын казасын окубайт элек дейт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биз акылга сала албайбыз. Шариатта эмне айтылса, ошон бойдон эмне кылат экенбиз? Кабыл алып кете берет экенбиз. Убакыт бүтүп калганына байланыштуу, Кудайым буйруса, калган сабакты кийинки жумада улантмакчыбыз. Ассаламу алейкум рахматуллах. Алла Таала эки дүнөө жүзүбүздү жарык кылган болсун. Элибизге, жерибизге, динибизге, мамлекетибизге татыктуу кызмат кыла турган, илими менен, өнөрү менен, багы менен, эси менен болгон, арзубаган акчага, байлыкка, мансапка абирин жана ыйманын сатып койбогон, кайраттуу, илимди, билимдүү, асыл тукум, балдар, кыздар, небере чеберелер тарбиялаган, Куранда айткандай, үлгүлүү жана сүйкүмдүү ата энелерден болууну Кудай Таалам барыбызга насип кылган болсун. Валхамдулиллахи роббил аламин. Бирахметке. Ассаламу алейкум.